Саламатсыңарбы? Силер менен бүгүн киринди сөз жөнүндө сөз кылмакчыбыз. Силер менен мугалим Рыскелдиева Туркөз аралыгында болмокчу. Киринди сөз айтылуучу ойдун түрдү кырдаалын билдирген сөздөр же сөз тизмектери. Киринди сөз деп аталат. Мисалы, албетте бардык жандыктар түгөйү менен жүрөт деген сүйлөмдө албетте деген сөз бул киринди сөз болуп эсептелет. Менин телефонум бактыга жараша жоголбой калыптыр. Бактыга жараша бул дагы киринди сөз болуп эсептелет. Төмөнкү сөз тизмектери дагы киринди сөздүн милдетин аткарат. Мисалы, айрымдарына токтолсок, балким, сөзсүз, кантсе да, кыязы, башкача айтканда, кыскасы, тескерисинче, менимче, алды менен көрсө. Ал эми киринди сөздөр төмөндөгүдөй маанилерди берет. Алгач, мисалы, сүйлөөчүнүн айтылып жаткан ойго болгон ички мамилесин, эмоционалдык сезимин билдирүүчү, кубаныч, капалануу, кайгыруу, таңдануу, рахат, өкүнүү жана башка маанидеги сөздөр, сөз тизмектери. Мисалы, бактыга жараша, тилекке жараша, айлаганча, кантейин, койчу жана башка. Кантейин мындай болот деп ким ойлоптур? Бактыга жараша күн ойдогудай болду деген сүйлөмдө кантейин, бактыга жараша деген бул киринди сөздөр болуп эсептелет. Сүйлөм аркылуу берилип жаткан ойдун тууралыгын, күмөндүгүн, болжолун, ачык айкындыгын сөз жана сөз тизмектери билдирет. Мисалы, ырас, албетте, сөзсүз, чынында, чынын айтканда, кандай болбосун, кандай кылса да, чын эле, мүмкүн, арине, сыягы, болжолу, айтмакчы, демекчи, асыресе, болду болбоду, баса десек жана башка. Мүмкүн дагы деле ойлоно берет деген сүйлөмдө мүмкүн деген киринди сөз болуп эсептелет. Ошондой эле айтылып жаткан ойдун ким тарабынан экендигин да билдирген сөз тизмектери бар. Алар менимче, менин оюмча, анын пикиринче, сенин айтканыңа караганда, менин байкоомчо, сенин байкооңо караганда, анын айтуусу боюнча, биздин көз карашыбызча жана башка. Менимче дастанда мыкты кожоюн чыгат деген сүйлөмдө менимче деген бул киринди сөз болуп эсептелет. Айтылып жаткан ойго угуучунун көңүлүн буруу үчүн дагы бир нече сөздөр, киринди сөздөр колдонулат. Тигине, айтмакчы, баарыбызга маалым, баарыбызга белгилүү жана башка. Айтмакчы, баягы адаты дагы кармады деген сүйлөмдө айтмакчы деген киринди сөз болуп эсептелет. Айрым киринди сөздөр ойду тактоо, жыйынтыктоо иретинде колдонулат. Бир сөз менен айтканда, кыскасы, жыйынтыктап айтканда, тактап айтканда, ырасын айтканда, чындыгында, чынын айтканда, жалпы алганда, бетке айтканда, сылык айтканда, орой айтканда, башкача айтканда, баамымда жана башка. Чынын айтканда окубагандарын жаман көрөм деген сүйлөмдө чынын айтканда деген киринди сөз болуп эсептелет. Ошондой эле ойдун ырааттуулугун, байланышын билдирүүчү киринди сөздөр жана сөз тизмектери. Мисалы, биринчиден, экинчиден, ошентип, демек, ошону менен бирге, ошону менен катар, тескерисинче, бир жагынан алганда, деген менен, негизинен, жогоруда көрсөтүлгөн деген жана сөз тизмектери бар. Мисалы, ошентип баягы билбегендер да билип калды десек, анда бул да киринди сөз ошентип болуп эсептелип атат. Киринди сүйлөмдөр да бар, сөз тизмектери сүйлөмдөр да бар. Мисалы, Амангелди айткандай, өзү ойлогондой, өзү айтып бергендей, чечендер сүйлөгөндөй деген сыяктуу киринди сүйлөмдөр дагы кездешет. Мисалы, бул жакта бир нечеси берилген. Ал эми эскертүү эң негизгиси, айрым учурда киринди сөз менен баяндоочтук милдетти аткарган сөз тизмектерин алмаштырып алган учурлар болот. Ошондуктан азыр биз орун тартибине көңүл бурабыз. Жогоруда көрсөтүлгөн бардык киринди сөздөр дайым эле киринди сөздөр милдетин аткара бербейт экен. Тактап айтканда, башка бир контекстте, башкача айтканда, кадыр эле сүйлөм мүчөсү милдетин аткара берет. Мисалы, ырас деген сүйлөм башында келип атат. Бул киринди сөз болуп эсептелет.
Рас, ал эч нерсе билбей кал деген сөздө рас деген киринди сөз. Ал эми байкап көргүлө. Анан эч нерсе билбей келген рас дегенде тескерисинче баяндоочтук милдетти аткарып атат. Рас дегенде баяндооч болуп эсептелет. Мунун астын баяндооч катары синтаксистик кызматын аныктоого же болбосо башкача айтканда астын эки сызык менен сызууга мүмкүн. Ал эми биз жогоруда айтып өткөндөй, киринди сөздөр сүйлөө мүчөсүнүн милдетин аткарбайт. Башкача айтканда, сүйлөө мүчөсүн аныктооч, толуктооч, баяндооч бир дагы сүйлөө мүчөсү милдетин аткарбайт. Демек аны киринди сөз катары кабылдайбыз. Ал эми үчүнчүсүнү карайбыз, мисалды карасак, мүмкүн. Баланын да билбегени бар чыгар деген сүйлөмдө мүмкүн деген киринди сөз болуп атат. Ал эми кийинки сүйлөмдө бала да билип калышы мүмкүн дегенде тескерисинче мүмкүн деген мында баяндооч милдетти аткарып атат. Бул жерде киринди сөз катары болбойт. Демек муну синтаксистик кызматы баяндооч деп атаганга болот. Ушуга негизги көңүл бурабыз. Ошондой эле эң негизгиси киринди сөздөрдүн тыныш белгиси боюнча булар сүйлөмдүн башында келсе өзүнөн кийин өтүрү коюлат. Киринди сөздөр сүйлөмдүн ортосунда келсе эки жагынан өтүрү коюлат. Киринди сөздөр сүйлөмдүн аягында келсе өзүнөн мурда өтүрү коюлат. Демек бул жерде эң негизги көңүл бура турган нерсе киринди сөздөрдүн тыныш белгиси негизги маанилүү бөлүк болуп эсептелет. Ошондой эле сүйлөө мүчөсүнүн милдетин аткарбай тургандыгын дагы эске тутуубуз керек экен. Бүгүн силер менен биз киринди сөздөр жөнүндө сөз кылдык. Ушул негизги биздин максатыбыз болсо киринди сөздөр жөнүндө кенен маалымат алуу жана ошону менен бирге тыныш белгилери менен таанышуу болчу. Силер менен толук бойдон таанышып чыктык.